Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписаться кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Ливерпул Англия премьер лигасынын 26-турунан орун алган оюнда Норвич клубунун талаасында конокто ойун өткөргөнүнө карабастан жеңиштелип кетти. Оюндун тагдырын жалгыз гол чечип койду. Ливерпул клубунун чабуучусу Садио Мане 78-мүнөттө гол киргизип, өз клубуна 3 упай алып бергенге жетишти. Сенегалдык чабуучу үчүн бул гол Англия премьер лигасындагы юбилей 100 гол болуп калды. Садио Мане 25 голун Саутгемптон клубунда киргизсе, 75 голун Ливерпул клубунда киргизди. Ливерпул бул жеңиштен кийин упайларын санын 76-га жеткизип алды. Экинчиде бара жаткан Манчестер Сити клубу менен болгон упайлардын аралыгын 25 упайга жеткирип алды. Маалымат үчүн айта кетсек, Ливерпул клубу Англия премьер лигасынын мөөнөтүнөн мурда чемпион болуусу үчүн 27, 28, 29, 30, 31 турлардан орун алган беттештерди да жеңиш менен аяктаса, Ливерпул клубу мөөнөтүнөн мурда Англия премьер лигасынын чемпиону болот. Маалымат үчүн, Ливерпул Чемпиондар лигасынын 2020-2021 жылдагы сезон үчүн жолдомо алганга жетишти. Барселона Ла Лиганын 24-турунан орун алган беттеште Каталония клубу өз үйүндө Хетафенин үстүнөн жеңишке жетишти. Бул жеңиштен кийин Барселона 52 упай топтоп биринчиде бара жаткан Реал клубуна жетип алды. Маалымат үчүн айта кетсек, Реал клубу 24-турдан орун алган Селта клубуна каршы оюнун өткөрө элек. Расмий түрдө Барселона клубунун коргоочусу жаракат алды. Барселона клубунун коргоочусу Жорди Альба Ла Лиганын 24-турунан орун алган Хетафеге каршы оюнда жаракат алды. Жаракаты себептүү оюн талаасын таштап чыгууга аргасыз болгон. Клуб футболчунун текшерүүдөн өткөрүп жаракат алганын тастыктады. Коргоочу жаракаты себептүү 3 жуманы өткөрүп жиберет. Маалымат үчүн айта кетсек, Жорди Альба жаракат себептүү Чемпиондор лигасынын алкагында өтчү Наполиге каршы жана Ла Лига алкагында боло турчу Реалга каршы Эл Классико оюндарын өткөрүп жиберет. Футболчунун батыраак айыгып кетүүсүн каалап калабыз. Зидан Эден Азар тууралуу маалымат берди. Эден Азар канчалык маанилүү экендиги баары билет жана ушул себептен Реалга алып келдик. Ал мыкты футболчу, анын кайра футбол талаасына кайтканынан кубанычтабыз. Азар 3 ай бою оюн талаасына түшпөдү, бул биз үчүн оңой эмес. Моралдык жана руханий тараптан баары жакшы, оюн талаасына түшүүгө даяр. Ал бизге кандай жардам берүүсүн билебиз, албетте ага убакыт керек. Ал эртең оюн талаасына түшүүсү мүмкүн деп сөздөрүн аяктады Реал баш машыктыруучусу Зинедин Зидан. Реал Мадрид клубунун чабуучусу Эден Азар узак тыныгуудан кийин кайра оюнга кайтты. Бүгүн 24-турдун алкагында Реал өз үйүндө Селта клубун тосуп алат. Селта клубуна каршы оюнда Эден Азар Реалдын кеңейтилген курамына кирди. Негизги курамдан жай албаса да, бельгиялык чабуучу Селтага каршы оюнда оюн талаасын алмаштырылуучу оюнчу катарында түшүүсү күтүлүүдө. Маалымат үчүн айта кетсек, бүгүн Бишкек сааты боюнча түнкү саат 2:00 Реал Селта клубтарынын оюнуна күбө болобуз. Аякс клубунун жарым коргоочусу Дони Ван де Бек келечеги тууралуу маалымат берди. Жаңы клуб тууралуу айтуу азырынча эрте. Мен келечегиме таасир кылуучу чечимдерди кабыл алууда шашылбаймын. Мага Аякс клубу жагат. Трансфер амалга ашса да жакын арада эместиги анык, деп сөздөрүн аяктады Аякс клубунун коргоочусу Дони Ван де Бек. Маалымат үчүн айта кетсек, жарым коргоочунун жайында 50 миллион еврого Реал клубу трансфер кылуусу күтүлүүдө. Ливерпул клубунун чабуучусу Садио Мане кечээ 26-турдун алкагында болуп өткөн Норвичке каршы оюндан кийин өз ой-пикирлери менен бөлүштү. Англия премьер лигасында чемпион болуу биздин мурдадан болгон максатыбыз эле. Ливерпул клубунда азыр баары ойлогондой болуп жатат. Биз баардык тапшырманы эң мыкты аткаруудабыз. Бизди алдыда дагы көп оюн күтүүдө. Бул жеңишке жетүүгө ташталган кадам. Клуб болуп чогулуп баардык мүмкүнчүлүгүбүздү колдонобуз жана ушундай темпте оюндарды улантабыз. Сезондун аягында эмне болоорун көрөбүз. Гол киргизе алганымдан кубанычтамын, деп сөздөрүн аяктады сенегалдык чабуучу Садио Мане. Манчестер Сити Чемпиондор лигасынан четтетилди. Тагыраак айта турган болсок, УЕФА клубтук каржылык фейрплей эрежесин колдонбогон үчүн Манчестер Ситинин 2 жылга Чемпиондор лигасынан четтетилди.
Манчестер Сити клубу Чемпиондар лигасынан четтелип калбай, Европа лигасынан да четтетилди. Андан сырткары 30 миллион евро айыппулу салынды. Эгер Манчестер Сити клубунун апелляциясы кабыл алынбаса, Англия премьер лигасынын 5-тизмедеги клубу Чемпиондар лигасында ойнойт. Эскертип өтөйүн, бул амал кийинки жылдан күчүнө кирет. Манчестер Сити клубунун мындай айып колдонушуна себеп болсо 2012 жылдан 2016 жылга чейин каржылык фейр-плей эрежесине баш ийбей келгендиги. Каналыбызды колдоо иретинде жакты белгисин басып коюңуз. Бул сиз үчүн оңой албетте. Видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.